Кыргызстанда парламенттик башкаруу формасы 2010-жылдагы инкылаптан кийин жаңы конституция кабыл алынган соң орногон. Анда шайлоо пропорционалдык негизде өтүп, өкмөттү куруу шайланып келген партияларга жүктөлгөн. Бирок адистер акыркы 10 жылда депутаттар элге эмес, жеке кызыкчылыктары үчүн туугандары жана жакындарына кызмат кылганын айтышат. Аткаруу бийлиги үчүн эч ким жоопкерчилик алган жок. Бизде депутаттардын жарымынан көбү даже мыйзам эмне экенин билбегендер бар да. Анан ошолор кандайча мамлекетти башкарат? 81% парламенттик эмес президенттик бийлик болсун деп элдин добушуна 100%га өбөлгө берген азыркы 6-чакырыш болду. Элдин аллергиясы болуп калган бул парламентке. Ошон үчүн кой булардан жададык бир киши мойнуна алсынчы дегенчи. Анын үстүнө мамлекет башчыга мүмкүнчүлүк бериш керек. Андыктан адистер парламент ага көрсөтүлгөн ишенимди актабаганын айтышат. Парламенттик башкаруу жылдары көзгө көрүнөрлүк жыйынтык болбогонун, ал эми партиялар өздөрүнүн жетекчилеринин байлык топтошу үчүн гана иштешкенин белгилешет. Элдер мындай жоруктардан тажап бүттү деген пикирин юрист Сулайман Үсөнов билдирди. Парламенттик башкаруу учурунда депутаттар оңунан чыкпай калган маселенин баардыгын эле мамлекеттик мекеме же премьер-министр сыяктуу бир күнөөкөрдү таап коюшчу. Биз ага 10 жыл бою күбө болдук. Ал эми өздөрүнүн өкмөтү үчүн парламент жоопкерчилик тарткан жок. Эгер өкмөт өзүнүн милдетин аткара албай калса, же канааттандырарлык эмес баа алган учурда аткаруу бийлигин түзгөн коалиция кошо отставкага кетип, же мандаттарын тапшырышы керек болчу. Бирок биз мындай кадамды көрө алган жокпуз. Депутаттар моралдыкта жоопкерчилик тартпасына күбө болдук. Парламент саясий партияларды, парламентаризмди толугу менен дискредитациялады. Ошондуктан жарандар президенттик башкаруу формасы үчүн добуш беришти. Эл президентти тандап алды. Анткени бул жоопкерчилик экенин айтып турат. 2010-жылдан бери Кыргызстанда өкмөт дээрлик жыл сайын алмашып турду. Буга парламенттеги көпчүлүк коалициянын туруксуздугу таасир эткени маалым. Анткени мыйзамга ылайык көпчүлүктөн бир фракция чыгып, коалиция бузула турган болсо, өкмөт толугу менен отставкага кетчү. Өз кезегинде мындай көрүнүштөр өкмөттүн ишин артка тартып, жаңы коалиция куралганча өкмөттүн жумушу токтоп калган. Коалиция фракциялардан түзүлөт. Анан кийин ошо фракциялар эгерде келишпей калса, бир жарым жылдан же болбосо ошол бир кызыкчылыктарына туура келбей калса, себеби дегенде булар бир гана премьер менен өкмөттүн курамын түзчү эмес да. Булар деген ошо саясий партиялардын негизинде баардык ошо кызматтарды бөлүштүрүп келген да. Ар бир фракцияга мындай тең тийсин дегендейчи. Ошондо бир кызыкчылыктары туура келбей кала турган болсо, бир фракция ошо коалициядан чыкса эле, ошондо өкмөт отставкага кетет да. Парламенттик башкаруу тутумунда белгилүү бир артыкчылыктары бар. Бирок азыр парламентаризмге коомчулук, ошондой эле саясий партияларда бышып жетиле электешет адистер. Элдин пикири көрсөткөндөй, бийлик бир колдо болуп, өлкөдө болуп жаткан окуяларга жоопкерчилик тарта турган бирөө болуш керек дегенге ыктагандар көп. Самат Асипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.